Бактияр Жеңишбекович, айтсаңыз азыр бир пенсия алуучуга канча иштеген адам туура келет азыр? Пенсионерлердің саны 1 октябрга берген сіздерге маалымат 1 октябрга 735 мың пенсионерлердің саны. Жалпы иштеп аткандардын саны 1 миллион 400 мың киши, бирок анын ичинде организованный секторда иштеп аткан адамдардын саны 556, бүгүнкү күндө 600 мың киши. Ошондо бир пенсионерге иштеп аткандардын саны 0,8 деп берип атабыз биз маалымат. Ошондо жетпейт экен да. Жылда пенсионерлердин саны өсүүдөбү же кайра кыскарып атабы? Пенсионерлердің саны өсүүдө, орточо жылына жаңы пенсионерлерге чектөө 50 мың адам орточо. Түшүндүм, рахмат. Алмаз Акучас, карасаңыз, азыр биз жылга жаңы завод фабрика ачпасак, иш орду менен камсыз кылбасак, кийин коркунуч бар экен да, төлөп алган көрүп атасыз. Рахмат, андан тышкары сурайт элем. Эч жерде иштебеген адамдар канча сом менен пенсияга чыгат? Пенсияга чыгышабы? Айтайын деген, айтып коюн азыр, айтайын деген нарын ат баш жеринде билесиз. Жумушсуздук күч алган, иштейинсе жумуш жок. Өмүр бою малчы болгондор, өмүр бою дыйкан болгондор, жумуш жоктор кандай чыгат? Бул боюнча бизде соцфондко төлөмдөрдү жүргүзүп жүргөн гана адамдар чыга алат соцфонддон пенсияга. Эгерде соцфондко төлөбөсө, бул соцзащитадан пособие алат 2000 сомго чейин. Ошондо пенсияга чыкпай калат экен да азыр, Пенсия эмес, бул пособие деп коет, ошо пенсиянын ордуна 2000 сом төлөп берет да агач. Эгерде соцфондко төлөмдөр жок болсо. Рахмат, чоң рахмат, ийгилик.